Assalamu алейкум. Ким көрүп жаткан болсо дагы көрүүчүлөргө мен ошо ИПАда иштегениме 8 жыл болду. Мен 8 жылдык опытым менен бөлүшкүм келет. Биздин продукциялар бүт баары доктор медицинских наук, профессор Абдулхаким Мухаммед Иминдин восточный медицина деген жалаң дары чөптөрдөн натуральный жасалган продукциялар. Бул ооруларды биз ошол опытыбыздан баардык ооруларга менин результатым рак ашказан, второй степень рак желудка, грыжа, цирроз печень, башында опухолу бар, жаш бала, башында кистасы бар, эркек кишилер, жаш балдардын башы толтурасу невозможно деген балдардан, сердцепорог 4 тешеги барлардан, 4 тешек и бир стеноз барлар, иши толтура, ашказан жаралар жүн, рак эместер дагы. Бүт барынан результат алдым. Алып мен азыр ушунчалык продукцияларга ишенемин. Буларды мен берип атып турмушуман любой ооруга, кайсы диагноз болбосун бардыгына биринчи очищение кетет. Себеби тазалоо бардык жерде бар. Хот үйдө болсо дагы тазалоо бар, кийим кечелерибизге тазалоо бар, хот огороддордо болсо тазалоо бар. Кайсы жерде болбосун Алла Тааланын немеси бул тазалоодон башталат. Мисалы үчүн элементарный мисал үчүн кышында илгери ата бабаларыбыз печкеге от жакканда сөзсүз анын каналдарын тазалайт эле. Эгер тазалабаса куп-курук чөп болсо дагы күйбөйт да, потому что там уже мусор. А биздин ичибиз дагы ошончо жылдык мусорго толот. Ошон үчүн очищениядан башталат. Анан очищенияны эгер биринчи күнү берип көрөбүз, кичине көтөрө албай сурайбыз, обязательно контроль. Кичине кыйналып калдым, ух дей турган болсо гемоглобин низкий болот. Гемоглобинге биожелеза менен витамин С-ны кошуп койсоңуздар, чередовать этип бир күн очищение, бир күн ошо витаминдерди, биожелезаны бере берсеңиздер, уже адам мындай нормаракта кетет да, көп катуу обострение болбой, көп жыгылып калбай. Ошону менен бир эле диагнозго, например, цирроз печеньге, рак желудкага, грыжаларга болобу, кайсы болбосун, ушул бир эле диагнозго кирсе, баардыгынан результат алат. Себеби алар бир эле ошол оору менен алар неме болбойт. Себеби бул биздин продукциялар бирип алып, бири дарылап чыга албаган нерсени экинчиси дарылап чыгат. Бардык канча продукция иче турган болсоңуздар, ошончо профессор билет. Алар кирип операция иштерин жасайт. Бир программага кирип алган адам капитальный ремонттан чыгат да. Например, медицинада бир жүрөгүңүзгө жата турган болсоңуз 15 миң 20 миң кетет да. Бир по частям бөлүп карайт да. Болду, сиздин ал кардиолог сиздин башка органыңыз менен иши жок. Ол печенге зыяны тийип атабы, боорго зыяны тийип атабы, иши болбойт, аны толку өзүнүн жүрөгүн карайт. А биз бүтүн адамбыз го. Бизге эмне жүрөк эле керек болуп, почка или печень керек эмеспи? Биздин продукциялар баардыгын тегиз карайт. Ошон үчүн өтө өтүшүп кеткен адамдар, бир эле оорусу өтүшүп кеткен адамдардын баардык оорулары бар. Жүрөгүнөн бар, уже психологически бузулган зоо бар, женский жактан кетет, мужской жактан кетет, ашказан, көктал, баардыгы кетет. Просто оорулар когда бизге 100%ке жакындап калгандыгынан болбой чыгат экен да. Ага чейин билинбейт. Ошолорду дагы бүт барлап турап, кан тазалайт, кан көтөрөт, баардыгын кылып отуруп сиз капремонттон чыгасыз. Мындай караганда жанагы расходу кымбат экен дегени боюнча бизде мисалы үчүн ошол 20 миң, 25 миңге мисалы үчүн сиз баардык органдарыңыздан минимум 50-60-70% турасыз. А ол ооруга больницада бир органыңызга временно эле антибиотиктерди алып убактынча. Онун дозасы качан, бир айда таркайбы, 2 айда таркайбы, андан кийин уже кетет. Баягы почманын таягы боюнча каласыз.